Бишкек шаарынын Свердлов районундагы 13-27 шайлоо участкасында жалпысынан 2004 шайлоочу бар. Азыркы учурда алардын 20%га жакыны келип, өздөрүнүн жарандык позициясын билдирген. Жарандардын жана байкоочулардын айтымында бүгүнкү шайлоо мурдагылардан айырмаланып, эч кандай мыйзам бузуусуз өтүүдө. Бардығы 13-27 шайлоо участокта 2004 шайлоочу бар. 380дей шайлоочу келди. Эми президенттик азыркы жүрүп аткан шайлоодо көрүп атабыз, биздин натолдарыбыз, граждандарыбыз баарысы активдүү келип катышып атышат. Бул темп кечке чейин дагы бир топ жалпы 2000ге жетпесе дагы 1,5 үйдө ашат деп ойлоп атам. Себеби катышуучулар активдүү. Аталган шайлоо участогундагы байкоочу топ эч кайсы талапкердин жактоочулары тарабынан бурмалоолор байкалбагандыгын айтышты. Буюрса, бул участокто таза, тонук, жакшы шайлоо болуп атат. Эч ким акча берген жок, эч ким нарушение кылган жок, жакшы болуп атат. Буюрса, баары жакшы, таза өтүп атат. Болгону жарандарга ыңгайсыздык жаратканы бул добуш берүү урналары болду. Алардын эскилиги жеткенби, айтор шайлоочулар бюллетенди салууда бир топ ыңгайсыздыкка учурашты. Ал эми добуш берүү үчүн келгендер шайлоонун тынч өтүп жаткандыгын айтып, айрымдар биринчи жолу мындай көрүнүшкө күбө болгондуктарын белгилейт. Пустой, мен даже бу жерде шайлоо алмашып калганбы деп чочуп кеттим. Эшикке чыксам, келе атсам эч ким жок. Киши аз экен го, бирок. Тынч жакшы өтүп атты. Бирөөдө тынч ташканды көргөн жокмун. 50 жыл болду, 55 жыл болду. Ошондон бери шайлап келатабыз. Мурункуларга караганда бул таза болуп атат. Элдер дагы мындай спокойно, мындай кызычуу күрүгү жок. Ананда дал ушул шайлоо тилкесинде өлкөнүн келечегине кайдыгер карабай жарандык милдетин аткарып, эртең мененки саат 9-да экс-президент Сооронбай Жээнбеков да өз добушун берди. Мына бүгүн шайлоо өнөктүгү аяктап, шайлоо бере тургандагы мына күн келди. Шайлоо жана референдумга байланыштуу баш аягы 2394 шайлоо участогу ачылган. Алардын ичинен 48 чет мамлекеттерде. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, шайлоочулардын соңку тизмеси 3 563 574 болду. Ильяс Анарбай уулу, Өскүн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек.